Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги Кыргыз Республикасынын аймагына энергетикалык ичимдиктерди ташып келүүгө, өндүрүүгө, саттыкка, чыгарууга жана сатууга тыюу салуу жөнүндө жана этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголу аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоору, аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси жана баяндамачысы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакасов Улан Болотбекович. Урматтуу депутаттар, анда сөз баяндамачыга берели. Улан Болотбекович, сизге сөз. Рахмат, Венера Калыбековна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын аймагына энергетикалык ичимдиктерди ташып келүүгө, өндүрүүгө, сатыкка чыгарууга жана сатууга тыюу салуу жөнүндө жана этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны сергитүүчү алкоголсуз жана алкогол аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектөөнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун киргизип жатам. Демилгеленген мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын жарандардын ден соолугун коргоого, энергетикалык сунуктарды пайдалануудан кесепеттеринен келип чыккан ооруларды кыскартууга багытталган. Белгилүү болгондой, энергетикалык сунуктар бул адамга энергия берип, анын физикалык жана психикалык ишмердүүлүгүн жогорулатууга арналган сусундуктар. Алар нерв системасынын күчүн убактылуу көтөрүлүшүн жана толкундоосун жаратат. Энергетикалык сунуктарды кыйындык менен пайдаланганда өтө кооптуу болушу мүмкүн. Таурин менен кофеиндин оор дозалары жүрөктүн олуттуу көйгөйлөрүнө алып келет. Ошондой эле анын көмүр кычкыл газы жана кант менен айкалышы ашказан жана боор үчүн коркунучтуу. Ал тургай энергияны сейрек колдонуу аритмияга жана башка көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. Өзгөчө бул жүрөк кан тамыр системасынын оорулары менен ооруган адамдар үчүн тиешелүү болуп саналат. Мындан тышкары, дарыгерлер мындай каражаттарды тез колдонуу жүрөк кан тамыр эндокриндик нерв системаларында көйгөйлөр жаратышы мүмкүн деп эскертишет. Жада калса энергетиктердин ашкыча дозасы өлүмгө алып келген учурлар катталган. Көбүнчө адамдар мындай сусундуктарды ичип, ден соолугунда кандай коркунуч туудурганын билишпейт. Энергетикалык сунуктарды тыюу салууну жактаган бир нече себептер жана аргументтер бар. Биринчи, калктын саламаттыгы. Энергетикалык сунуктар уйкусуздук, толкундонуу, жүрөк оорулары, кан басымынын көтөрүлүшү, кант диабети сыяктуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Бул сунуктарды көп ичүү калктын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Экинчи, балдар жана өспүрүмдөр үчүн коркунуч. Көптөгөн жаштар, анын ичинде мектеп окуучулары, студенттер окуусун жана ишин жакшыртуу үчүн энергетикалык сунуктарды колдонушат. Бирок бул олуттуу ден соолук көйгөйлөрүнө жана көз карандылыкты өнүктүрүүгө алып келиши мүмкүн. Статистика боюнча энергетикалык сунуктарды көбүнчө өспүрүмдөр жана жаштар ичет. Үчүнчү, пайдалуу касиеттеринин жоктугу. Энергетикалык сунуктарда таурин, кофеин жана кант көп, алар энергияны тез көтөрөт, бирок ден соолукка абдан чоң зыян келтирет. Энергетикалык сунуктарында колдонулган стимуляторлор көз карандылыкты жаратат. Дайыма колдонуу менен каалаган натыйжага алып келбей, мындан ары дозасын жогорулатууга алып келет. Ал эми алардын жоктугу чыңалууну, кызыйдануу жана депрессияны күчөтөт. Жогоруда айтылгандардын бардыгын биз энергетикалык сунуктардын эч кандай кереметтик күчкө ээ эмес. Тескеринче алар денени гана кысыгып, анын ишин кайра стимулдайт деген тыянак чыгарууга болот. Бул мыйзамдардын долбоорлордун кабыл алынышына терс социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. Мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңештин расмий сайтында коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына жайгаштырылган. Коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча сунуштар жана сын пикирлер түшкөн эмес. Бул мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле Кыргыз Республикасына катышуучу болуп саналган белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Бул мыйзам долбоорлорду кабыл алуу республикалык бюджеттен каржылык каражаттарды бөлүүнү талап кылбайт. Мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 10 августунда номер 444 токтоо менен бекитилген ишкердик субъекттеринин ишине ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоо методикага ылайык жөнгө салуучу таасирин талдоо жүргүзүлгөн. Урматтуу кесиптештер, сиздерден сурам кетмекчимин. Ушул мыйзам долбоорун колдоп берип койсоңуздар, өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн жаштарыбыз ушул ишимди ичип ар кандай ооруларга чалдыгып жатышат. Укканыңыздарга чоң рахмат.